сурап жатат. Ошол түнкү намаздарда Куранды, мусхафты колго кармап алып окуса болобу? Эгер боло турган болсо, бул Рамазанга эле тиешелүүбү же башка учурларда деле тахажжудда ушинтип окуса болобу дейт. Куранды кармап окуса болот. Бул жеринде табиинде уруксат берген. Керек болсо Айша энебизден келген, Айша энебиз Бухариде келет. Айша энебиз өзүнүн кол алдындагы кулуна ошо Куран карамакты окутуп, анан аркасында намаз окуган да. Бул эми көбүнчө ушул немеде кылынат да, Рамазандачы. Анткени Рамазанда көбү хатым кылат, анан ушуга көбүнчө ушул убакта кылат. Болбосо бул Рамазанга тиешелүү эмес, башка убакта деле нафиле окуйм деп, мисалы, ошо нафиле окуп аткан кезде түн ичинде туруп алып узагыраак окуйм деп кармап окуса боло берет. Албетте эми кээ бир алымдар тыйышкан, бирок да туурасы бизде салафтардан келгенден кийин уруксат берилет. Даже кээде айтылат, ошо Зухри деген чоң табиин болгон, ошо суралганда, ошо мусхафтан окуса болобу деп суралганда, биздин жакшы адамдарыбыз ошо мусхафты карап окушкан деп жооп берген экен да. Ошол себептен мусхафты кармап алып, хатым кылабы же узак сурап окуйбу, бул жакшыраак. Балким ошо тарабада мисалы намазды узак окуу, ошо негизги максат ушу да. Намазды узагыраак, анан Куранды хатым кылып көбүрөөк окуу. Анан көп адамдар мисалы Куранды жаттаган эмес, мүмкүнчүлүк жок, анан Куран окуганды билгендер Куранды кармап алып окуган болсо, иншалла ошол максатты аткарып ошого жетет. Ошондуктан жөн эле окубайбы, кыска сүрөлөрдү окуп эле бүтүрүп койбостон, Куранды кармап алып окуса дагы узагыраак окуганы бул жанагы ошо Рамазандагы Куран окуу максатына, Куран окуу жакшы ишине жакыныраак болот иншалла.